Мындан 100 жыл мурун, тагыраагы 1926 жылдын 15 июнунда ошол кездеги Фрунзе шаардык кеңешинин чечими менен эң алгачкы 9 кишиден турган биринчи профессионалдуу өрт өчүрүү бригадасы түзүлгөн. Ал кезде кызматтын 2 кол насосу, 3 суу бочкасы, 4 ат арабасы жана 1 унаасы болгон. 1991 жылы эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстанда өрткө каршы кызматтын өнүгүүсүнүн жаңы этабы башталган. 2003 жылы өрткө каршы кызматы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагына өткөрүлгөн. Ошол учурдан тартып өрт коопсуздугу системасы жылдар бою өлкө менен бирге өнүгүү жолуна түшкөн. Деген менен мындан 6-7 жыл мурун эле Кыргызстанда өрт өчүрүү кызматынын абалы баарына белгилүү эле болчу. Анткени алар пайдаланып келген унаалардын көпчүлүгү Союз мезгилинде берилген машиналар экендиги, ал тургай алар чет өлкөлөрдө музейлерде турары да жашыруун эмес болчу. Ал эле эмес айлыгынын аздыгынан аны оңдой турган адистердин жоктугу да чоң маселе болуп келген. Эскилиги жеткен унаалар кезектеги өрт өчүрүүдөн кийин эле бузулуп, аны өрт өчүрүүчүлөр өздөрү оңдоп, эскисин жамап, эптеп эмгектенип жүрүшкөн күндөрү артта калып, азыркы учурда жаңылануу жолуна түшкөн. Буга чейинки биздин техникаларыбыздын баягы суу бата турган цистернасынын сыйымдуулугу бир 2 тонна, 2,5 тонна эле болгон да. Анан ошо менен биз полный Бишкектин бирден отделенияларын чогултуп алчубуз да. Ар бир частында 8 час болгон болсо, 8 бөлүк болгон болсо, ошо 8 бөлүктүн бирден отделение чогултуп алып, керек болсо дордой күйгөндө бардык бөлүктөрдү баарын чогултчубуз да. Эми азыркы учурда азыркы бир машинанын, бир автоунаанын суу бата турган цистернасы мурдагы 3 машинанын суу батат да ошогочу. Жыл өткөн сайын алардын материалдык техникалык базасы жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу системасы олуттуу түрдө чыңдалууда. Өзгөчө акыркы 5 жылда Союз мезгилиндеги имараттарынан бери жаңылануу жолуна түшүп, кызматкерлердин формаларынан бери алмаштырылган. Мурдакы абалдары өтө баягы начар абалда болчу. Себеби дегенде алар деген эң башында эле баягы Союзга чейин эле ошо Союз убагында эле 30-жылдарда, эң эскиси ошо 33-жылдары салынган бөлүктөр болгон. Булар деген мындайча айтканда авариялык абалга келип калган бөлүктөр да болгон. Ошол жерде өздүк курам өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салып, ошол жерде иштеп келишкен, кызмат өтөп. Анан буюрса азыркы учурда ошолордун эң баягы республика боюнча эң эски деген авариялык бөлүктөрдүн бардыгы тандалып алынып, бүгүнкү күндө жаңырып атат да ошолордун бардыгы. Ал эми мамлекет тарабынан абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Себеби дегенде ошо бир жылда 10 бөлүк, 15 бөлүк салынат деген бул буга чейин болгон эмес мындай учурчу. Күн-түнгө карабастан айгай салынышы менен катталган өрт кырсыктарына шашкан өрт өчүрүү кызматкерлери от менен алышып, кара түтүн, ысык жалынга туруштук берип, өзүнөн биринчи өзгөнүн өмүрүн сактап калуу биздин кызмат жана милдети деп билишет. Өрткө эрте жеткенге аракет кылабыз. Маалымат түшкөндө биринчиден ойлор адам жок болсо экен, адам өмүрүнө коркунуч келбесе экен деген ойлор келет. Биз жетери менен өрттү өчүрүүгө, адам өмүрүн куткарууга аракет кылабыз. Андан кийин өрттү өчүрүүгө күчтүү жумшайбыз. Кесибинин татаалдыгына карабастан күн сайын өмүрү кылдын учунда туруп, оор шартта жалынды чектөөгө алган өрт өчүрүүчүлөр бүгүнкүнүн баатыры. Учурда бул кызмат заманбап технологиялар менен жабдылып, автоунаа паркы жаңыланып, өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү учурунда агрегаттын эксплуатациялык мүмкүнчүлүктөрү бир топ жогорулады. Ошондой эле жүздөгөн өрт өчүрүүчү атайын унаалар жана учактар, анын ичинде ири өрттөрдү өчүрүү үчүн тик учактар менен камсыздалууда. Анда 5 тонна суу көтөрүүчү унаалар, 8 тонна куткаруучу унаалар, 54 метр бийиктикке чыгуучу өрт өчүрүүчү машиналар, куткаруу жаздыктары жана вертолет үчүн асма цистерналар сатып алынган. Акыркы 5 жылдын ичинде жалпы өзгөчө кырдаалдар министрлигине өрт өчүрүүчү 213 даана өрт өчүрүүчү автоунаалар келген. Мындан сырткары дагы тик учактар, моторлуу кайыктар көлдү тазалоо үчүн тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги калктын санынын өсүшүнө жараша жана шаардын кеңейишине эске алуу менен келечекте жакын аралыкта дагы акыркы үлгүдөгү бийик
кабаттарга жете турган атайын өрт өчүрүүчү унааларын сатып алууну пландап жатат. Мындай модернизация президент Садыр Жапаровдун системалуу колдоосу менен аткарылган. Жаратылыш кырсыктарынын санынын өсүшүн жана климаттын өзгөрүшүн эске алуу менен мамлекет башчы куткаруучулардын даярдыгын жогорулатууну тапшырган. Акыркы 5 жылдын ичинде эле тездик менен жаңыланууга түшкөн кызматка 765 даана автотранспорттук жана адистештирилген техникалар алынып, алардын жалпы баасы 7 миллиард 535 миллион сомду түзгөн. Жерде бүт техниканын баары жаңыланган. Зданиядагы 12 балл жер түтүргө туруштук бере турган болуп салынган. 2024 жылдын 17 декабрында эксплуатацияга берилди. Азыркы бөлүмдө бизде 58 киши иштейт, 400 мен. Техникадан бул жерде 4 техника турат. 2 АЦ 560 автосестина өрткө чыга турган. Анан бир атайын техника аял 54 метр. Жете турган бийиктикке жете турган автолестница турат. И аварийный куткаруу машинасы турат бир. Алардын катарында бул 54 метр бийиктиктеги өрттү өчүрүүчү аба тепкичтүү унаалар көп кабаттуу үйлөрдөн адамдарды куткарууга жана жогорку бийиктиктеги өрттөрдү өчүрүүгө адистешкен оор техника катары белгилүү. Алар 18-24 метрге чейинки аралыкка суу жеткире алат жана көп кабаттуу үйлөрдө калган жарандарды коопсуз түшүрүүгө ылайыкташкан. Аны колдонуу үчүн да кызматкерлер атайын окуудан өтүп келишкен. Бир эле моментте бул өрт өчүрүүнү жана куткаруу иштерин аткара алат. Бул техника маневрный, батта жүрөт, батта чоюлуп жайылганы. Буга чейин Кыргызстанда жок болчу, буга чейин мурун 50 метрликтер бар болчу, бирок алардын өзүнүн цистернасы, өзүнүн насосу менен жок болчу да. Мунун немеси өзүнүн цистернасы бар, суу куюла турган. И насосу да бар. Өзүнүн насосу менен өзү суу бере берет да, ошонусунан бул артыкчылыгы бар да. Ошол эле учурда куткаруучуларды даярдоо модернизацияланып, өзгөчө кырдаалдарды жоюу мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилген. Кызматкерлердин потенциалын өнүктүрүү компонентинин алкагында атайын окуу иш-чаралары байма-бай өткөрүлүп келет. Аны менен катар жаңыланган ар бир өрт куткаруу бөлүмдөрүндө спорт залдар, ашканалар, окуу класстары жана заманбап гараждар да каралган. Бул куткаруучулардын кесиптик даярдыгына өбөлгө түзөөр айтылууда. Белгилей кетсек, кылым карыткан өрт өчүрүү кызматынын 15 июнда 100 жылдык мааракеси белгиленет.